Кийинки суроолорду да окусак, Facebook'тагы спортчу кыздарыбыз жөнүндө айткан сөзүңүз басмырлоо болуп калбайбы деген көрүүчү. Кандай болуп калбайбы? Facebook'тагы спортчу кыздар жөнүндө. Ал мындай болгон ал окуя. Эмне деп айттыңыз эле? Бир кыз финалга чыкты дегенде менен чоңоюп калган кыз финалга чыкпай эле финалга чыккандан көчө күйөөгө чыга албайбы? Алтын медаль алгандан көрчү алтын бала төрөп албайбы? Дегем да. Анан кийин бирөө талашып атканда ошо эми жана уяттуу жерлер көрүнүп атпайбы? Ошо окорочкалар көрүнүп атпайбы деп койгом да. Анан ошону бирөөдөр келип мындай кыргыздын желегин салып жанагы Илим Карпеков деген. Алар уже чемпион болгондо чыгарып коюпту да. Анан ошондон чуу чыгат да. А чынында жанагы кыздын эң биринчи эмеси чемпион мира эмес. Урматтуу максаты. Эң биринчи максаты жакшы эне болуп алуу. Жакшы үй бүлө күтүп алуу, үй бүлө күтүп алуу. Мисалы эркек киши үй бүлөнү оңоюраак күтөт. Эркек киши үйлөнгүзү келер менен эле барып туруп издеп отуруп, мага күйөөгө чыксын, мага күйөөгө чыксын деп отуруп, же бирөөдү салып отуруп алуулат. Аял киши антип айта албайт, кыз киши. Мен алгылачы деп айтып көрөчү. Эч ким албайт силерди. Наоборот, силер мен алгылачы десең баары качып кетет силерден. Анан ошон үчүн эң биринчи күйөө. Эң жакшы медаль бул алтын бала тургандар. Алтын медаль эмес. Алтын медальдын ичинде 6 граммда алтын жок. Олимпийский медальда 6 грамм бар эмиш да. Алтын бала тууп алганын көрчү. Мен ошону айткам да. Басмырлоо эмес, бул насихат болчу да ошо.